Кыргызстан эгемендүүлүгүнөн ажырап кала турган болуп калды. Буга сиздин оюңуз. Менин жоомду бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочусу Кочкорова дейт. Менин оюмду баскылачы мына азыр эми башта телевизордон көрсөтпөйт эле. Мына ушул телефонду бассаңар эле туратпы. Менин 95-жылы сүйлөгөн сөзүмдү киргизип коюптур. Алла разы болсун, ким болсо дагы ошо сактап калганына. Мен Аскар Акаевичке сүйлөп атам. Заводдорду, фабрикаларды, колхоз совхоздорду жоюп, элди тентитип жибересизби деп кайрылып атам. 25 жыл баштагы Модумаров, 30 жаштагы Модумаров. Бул келечек бүтүн Кыргызстан өтпөй калса, же Масалиев, же Асанов, же Модумаров биз ачка калбайбыз. Аллах канча рызкыбызды берсе бере берет. Бирок өлкө коркунучта болот, өлкө. 90-жылы баягы бир шылуун аты да белгилүү болуп калды. Кийин Айдан мырза менен дагы бир китеп жазабыз. Ошол 4 бюллетенди куйтулук менен чөнтөгүнө көкүрөгүнө салып бекитпей, Масалиев шайланган кезде Абсамат Масалиев ошонун 4 бюллетенди бекитип чыгып кеткен киши менен мен сүйлөштүм. Ошонун үйүндө сүйлөштүм. Ошол 4 бюллетен жетпей шайлап президент болууга. Кайрадан анан экинчи Кыргызстандагы балекеттин бар ошонон башталды. Эгер Абсамат Масалиев жетекчи болуп калганда, Кыргызстан мынчалык колоончулукка түшпөйт эле. Биздин миллионга жакын кыздарыбыз, жигиттерибиз тентип сыртта жүрбөйт эле. Биз момундай болуп, итке минип калбайт эле. Ишенип коюңуздар. Мына көрдүңүздөрбү? Бир инсандын кара ниеттиги менен, бир инсандын уурулугу менен 6 миллион калктын тагдыры эмне болду? Бирок ошону уурдап, катып, 4 бюллетенди чөнтөгүнө салып алып чыгып кеткен кишинин кийинки өмүрү Аллах сактасын андай өмүрдө. Өтө жаман бүттү. Өтө кейиштүү абалда кетти. Адам эмес, мыш кыйлай турган абалга түшүп кетти. Себеп назар бар. Аллах Таала баарын көрүп турат. Ушунча элдин рызкысын кыйып, жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Этеги бир жерге жеткен жок. Өтө жаман абалда кетти. Алла ушундан сактасын. Депутат болбосоң болбой эле кой. Бирок элдин назарынан калба. Элдин каргышынан калба. Мына ошол нерсени мен сиздерге тирүү тарыхтын күбөсү катарында айтып атам.